сонун баа менен 42 000 доллар кеми бар деп 12,5 сотық жер аянтында жайгашкан мына ушул менин артымдагы үй шашылыш түрдө сатууга чыкты. 4 бөлмө, ички сырткы ремонттору толук түрдө жасалган. Эң негизгиси бардык документтери так таза колдо, суу свети бар туугандар. Видеону үзбөй аягына чейин көрүп туруңуздар, бир катар четинен сиздерге көрсөтүп берели. Көрдүңүздөр, жер экенен бул жагында бош орундук турат. Кааласаңыздар бул жагына чоң үй салсаңыздар дагы болот. Бул тарабында 22 ге 9,5 размеринде сарайы дагы бар. Бул тарабында көрдүңүздөр, жашыл зонага ылайыкташтырылып калтырган бош орундуктар. Ушундай көрдүңүздөр, гүлдөрдү дагы кооздоп отургузуп койгон. Өтө сонун. Баасындагы сонун койду. Эгерде жаккан болсо, түз эле ээсине байланышып, баалашып алсаңыздар болот. Бул жер кайсыл жерде дегендер үчүн Кара Балта шаарыга жакын Панфилов району Панфиловка болуп калат. Бул дарекке келүү үчүн сиздер Кара Балтадан бери өтүп, Кайыңдынын поворотунан дагы бир аз өткөндөн кийин кайра оң тарапка ушул Клубный көчөсүнө буруласыздар. Ошо менен эле бир 250 метрдей келгенде ушул оң колдо угловойдо жайгашкан үй туугандар. Көрдүңүздөр, көчө тарабы бийик болуп, песка блок менен тосулуп, сырты жидкий траверти менен кооздолгон, анан заманбап под заказ жасалып келген дарбаза калиткалары дагы орнотулган. Участок угловой туугандар. Өтө сонун, баасындагы сонун койду. Эси номери экранда турат, түз эле чалып байланышсаңыздар болот. Бул жерде жакшы жери 700 метр аралыкта мектеп, бала бакча дагы жайгашкан. Чоң трассага 250 метр, шаарга түз эле чоң трасса менен кетсеңиздер болот. Жүрүңүздөр, бир катар четинен көрсөтүп берели. Дарбаза калиткадан киргенде эле көрдүңүздөр, үйдүн асты кенен. Ушул воротадан үйгө чейин бир арка навес жасап койсоңуздар дагы болот. Бул жак жагы ушундай облицованный кирпичтер менен кооздоп туруп, гүлдөрдү дагы отургузган. Бул жак жагы негизинен бош орундук туугандар. Кааласаңыздар жашыл зона кылып туруп арчаларды отургузуп койсоңуздар болот. Же болбосо бир четине өзүңүздөр үчүн бассейнди куруп, бир жак жагына тапчанды куруп туруп, шартын түзүп алсаңыздар дагы болот. Бул жагын көрдүңүздөр, тоону чагылдырган өзүнчө бир фотозона деп койсо дагы болот экен. Бул жак жагында үйү туугандар. Үйүнүн ичи сырткы ремонттору толук түрдө свежий жасалган. Бул жак жагы бош орундугу. Кааласаңыздар чоңураак кылып туруп сарай салсаңыздар болот, же болбосо үй салып алсаңыздар дагы болот. Бул жак тарабында сарайы 22 ге 9,5 размеринде. Жүрүңүздөр, сарайдын ичин дагы бир катар сиздерге көрсөтүп коелу. Мынакей. Азыркы учурда көрдүңүздөр, бош турат. Кааласаңыздар ортосунан бир рабочий зонаны калтырып туруп, эки катар жанагы акырларын жасап, астын стяжка кылып, шартын түзүп алсаңыздар болот. Өзүңүздөр да бир катар карап көрөсүздөр туугандар. Анан бул жак жагы көрдүңүздөр, бош турат. Кааласаңыздар участок кенен болгондугу үчүн экиге бөлүп алып туруп эле, эки үй салып туруп, бир туугандар, эки дос келип туруп ушул жерде жашасаңыздар дагы болот экен туугандар. Өтө сонун, мектепке 700 метр аралыкта, садик дагы ошол 700 метр аралыкта жайгашкан. Жүрүңүздөр, үйүнүн ичине кирели. Үй тууралуу айта турган болсок, ушул үй эки кирпич мындайынан коюлуп туруп урулган, үстү болсо плита менен жабылган. Кааласаңыздар экинчи кабатын улап алсаңыздар дагы болот. Келгенде эле бул жер террасасы, көрдүңүздөр, 3 ге 6,5 размерде болуп калат экен. Кааласаңыздар террасасын бул жагына дагы стяжкасын улап туруп, навесин үстүнөн кошуп койсоңуздар болот. Үйдүн көрдүңүздөр, сырты дагы ушундай декор менен кирпичтин формасында кооздолуп жасалган. Негизги эшиктен киргенде эле бул жер холл болуп калат экен, көрдүңүздөр. Кааласаңыздар бул тарапка ашкан эмеректерин орнотуп алсаңыздар болот. Терезелери пластик терезеден, потолоктору бийик, натяжной потолоктор жасалган туугандар. Андан бери бул жак жагы мынакей, кенен болгон зал бөлмөсү. Полдор бардыгы ламинаттан, обойлору дагы, стеналар дагы бардыгы моющий болуп туруп жасалган. Бул жагында кенен болгон пластик терезеси туугандар, потолоктору көрдүңүздөр. Бул зал бөлмөсүнүн евро ремонт болуп жасалыптыр. Алсаңыздар, кирип эле жашасаңыздар болот. Мебель техникаларыңыздарды, кийим, килемдерди көтөрүп эле келесиздер. Бул жер көрдүңүздөр, асты кафель болгон. Бул жак тарабында болсо чакан болгон бир детский бөлмө туугандар. Күнбатыш тарабынан пластик терезеси коюлган, потолоктору бийик, натяжной потолок жасалган. Андан бери бул жак жагы жуунуучу бөлмөсү туугандар. Толук түрдө кафель басылган. Андан бери бул жак жагы ажатканасы болуп калат экен. Аристон дагы ушул тарапка коюлган. Көрдүңүздөр, Анан бул жак жагы болсо ата-энелер уктоочу бөлмөсү. Мынакей. Көрдүңүздөр, пластик терезелери, обойлору бардыгы көзгө жагымдуу болгон, сонун обойлор жармаштырылган. Бул бөлмөнүн дагы потолоктору натяжной потолок деген. Мынакей туугандар. Ушул үй кимге жаккан болсо, экрандагы номерлерге түз эле байланышып сатып алсаңыздар болот. Бул үйдүн дарегин дагы бир катар айта турган болсок,
Панфилов району, Панфиловкада жайгашкан. Тагыраагы Кайыңдынын поворотунан бир аз өткөндөн кийин эле оң тарапка Клубный көчөсүнө бурулуп 250 метрдей кирсеңиздер, угловойдо жайгашкан туугандар. Ушундай. Жакшы жери 700 метр аралыкта мектеп бала бакча жайгашкан. Анан участогу дагы аябай кенен туугандар. Баасын 42 000 доллар, бир аз кеми бар деди. Эс номер экранда турат, түз эле чалып байланышып сатып алыңыздар. Анан туугандар, ушундай сонун баа менен, кенен участкасы менен үй издеген дос тууган тааныштар болсо, анан WhatsApp группаларга видеону бөлүшкөндү унутпаңыздар.